Талайбек Аралов Учкун айланын тургуну. Ал муундары ооругандан улам дарыгерге кайрылган. Дарыгерлердин көрсөтмөсүнөн кийин бейтаптан бруцеллездун белгилери аныкталган. Анын айтымында ал мал чарбачылыгы менен алектенип, туут учурунда тиешелүү гигиенаны сактабай калган учурлар болгонун айтат. Мен Учкун айылынан келдим. Биз тиги дыйкан чарбага өткөндөн кийин жалаң мал менен жашообузду өткөрүп атабыз да. Анан туут маалында жуктуруп алган сөз ушу бруцеллез дегенде ооруну. Ошо менен ал убакта шартыбыз туура эмес пайдаланып калдык да, колгоп кийилбей туут маалында жугутуп алган окшойбуз. Ошо менен ушул ооруга кабылып калдык. Бруцеллез анан тазасы аныкталып алабыз мында. Мына бул Нарын аймактык ветеринардык лабораториясына күн сайын 100дөн ашык ири мүйүздүү малдын кан үлгүлөрү бруцеллез оорусун аныктоо үчүн алып келинет. Лабораториядагы адистер 3 этаптуу текшерүү жүргүзүп, 4 мүнөттүн ичинде кан үлгүсүндөгү бруцелла бактериясы бар жогун так аныкташат. Азыркы тапта бизге 10 ай ичинде 10.285 проба келди. Мында болсо ири мүйүздүү мал да бар, жылкы да бар, кочкор да бар, ит да бар. Мунун ичинен бөлүп алганда бизге уйдан келген кан Нарын району боюнча 5565 проба келип, 140 проба келип, мунун каны жана сүтү бруцеллез оорусуна аныкталды. Мындан 147 баш уйдан бруцеллез улан аныкталды. Жана дагы буканыкы өзүнчө келет. Мында букадан 441 баш буканын каны келип, 3 баш букадан бруцеллез ылаңы аныкталды. Бул ылаң аныкталган букаларды атайын вет инспекторлор бар, ошолордун көзөмөлү менен союлуп жок кылынат. Нарын облусу боюнча акыркы 9 айда бруцеллез оорусунун 207 учуру аныкталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 47 учурга өсүш берген. Мал ылаңына каршы эмдөө иштери Ат башы, Актала, Нарын райондорунда эмдөө иштери натыйжалуу жүрбөгөндүктөн оору күч алган. 2 тармакка областтык мекемеге анализдер жүргүзүлдү. Бул ветеринария тармагына, ошондой эле ветеринардык лабораторияга. Бул жерде дагы абдан оор акыбалда алтын калдар жыл сайын оорулар өнүп өсүштү берип атат. Нарын аймактык ветеринардык лабораториясында ири мүйүздүү малдын идентификация иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Идентификация иштери аймактагы мал чарбаларынын ден соолугун көзөмөлдөөгө жана ооруларды эртерээк аныктоого жардам берет. Бул ыкма менен малдын кыймылын көзөмөлдөө жана башка жугуштуу ооруларды алдын алуу иштери дагы натыйжалуу болууда. Буга чейин малды белгилүү бир санды каттаткан болсо, азыр идентификациядан өткөрүүгө байланыштуу булар катып жүргөн. Көмүскөдө калган малдарды алып чыгып каттатууга туура келип атат. Эгерде буга чейин изилденбеген малдар ошонун аркасы менен изилденип атат. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор ошол биздин ветеринардык мыйзамга ылайык бруцеллез болуп ооруган мал, аныкталган мал өзүнүн эрежеси боюнча 15 күндүн ичинде малга кошпостон өзүнчө бөлүнүп жок кылынууга жатат. Бруцеллез бактериялардан улам пайда болгон инфекциялык оору. Ал негизинен мал чарбачылыгы менен алектенген аймактарда кездешет. Бул оору бруцелла деп аталган бактериялар аркылуу жугат жана адамга негизинен оорулуу жаныбарлардан алардын сүт, эт азыктарын колдонуу же жаныбарлар менен түз карым-катнаш аркылуу жугат. Бруцеллез дарыланбаса же туура эмес дарыланса, оору созулуп кетип, дененин ар кайсы бөлүктөрүнө жайылып, муун, жүрөк, боор, нерв системасы аркылуу маанилүү органдарды жабыркатат дейт дарыгер. Муну убагында лечение албаса көп осложнение алып келет. Мисалы үчүн мундары кыймылдабай калышы мүмкүн, ички органдар жабыркалышы мүмкүн, жүрөк, бөйрөк, боор жана башка органдар. Анан жана кичинекей балдардын же болбосо жаш өспүрүмдөрдүн урогенитальная формасы деп коет. Бул жыныстык мүчөсү шишип кетет. Эгер ошону убагында лечение кылып көңүл бурбаса, бул тукумсуздукка да алып келип калышы да мүмкүн да. Адистердин айтымында мал ылаңынын жайылуусунун алдын алуу үчүн ар бир адам колун дайыма таза жууп, мал менен карым-катнаш болгон учурда гигиеналык эрежелерди сактоо керек. Жаркынай Култашыр кызы, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.